Мына ата жолунда аккуу, ал ким өзү? Мисалга көрүнө нерсени айтып атам да. Мен мактаган жокмун аккууну. Көрүнө нерсени айтып атам. Аккуу ким өзү? Ооруп барган эле бир аял болгон. Болжолу. Эми ошо көктүн буйругу экен, көктөп коелу асманда. Көктүн буйругу экен, ааламдын буйругу экен, ал аккуу болуп калды. Ал адам да жөн эле адам. Эми буйрук экен. Ошондой кызматы бар экен. Убактылуубу? Бул өзү бир керемет да. Мына ошол ата жолуна баргандар аккуунун оозун тиктейт, ашыгат, баш ийет, аккуу болгусу келет. А бирок ага берилген жок. Ему не дано? Ал кызмат, аккуулук кызмат. Ошо ата кийип алып бата чыгарган кызмат, багыт берген кызмат. Анысы кандай да ошо кыргызга Арстан Алайгабы. Аны ата кийсе, Арстан Алайды Теңир ата кийди. Мына ошентип бүгүнкү күндө кыргыз эли ошол ааламдын ролун аткарганга жоопкер болуп атабыз. Дүйнөнү тескеп соттогонго, оңдогонго, ошо жалган жанагы чоң группаларды, ар кандай уюштурган агым диндерди жоопкер болуп атабыз бүгүнкү күндө. Ошо ааламдык сабак убагында аалам күчтөрү, ата теги арбайлар кызматы болот. Денеңиздерди бош кармап, жөлөнүп отуруп, талкууга активдүү жоопкерчилик менен катышыңыздар. Бул ааламдык талкуу. Адамдын ушул неге мындай болуп атат? Эмнеге кыргыз aalам ролун аткарып калат? Делгенде көп жылдык эмгек, эволюцияларды басып өтүп, адамдын гени жетилди. Гени жетилген кызды турмушка берет да. Гени жетилсе анан келинчек алып берет да. Болбосо кое тур, өсүң бала туруп баланы не кыласың дейт да. Мисалга. Көрдүңүзбү, ошентип гени жетилди. Ааламдык түшүнүккө жеткилей. Кара куш мээсишке түшөт дейт. Кара куш мээ иштеш үчүн мына аны окуу, мына мен айтып аткан окуу бул. Суроо, жооптор сөзсүз керек. Такай анан толук иштеш үчүн. Анан кара куш мээси иштеген адам күнбаш деп аталат. Анан ал ошол Кудайдын, ааламдын, арбайдын ролун аткарып калат. Ошондуктан кара куш мээңер иштеп күнбаш болуш үчүн талкууга активдүү жоопкерчилик менен катышыңыздар. Колуңуздардан келсе жазып отуруңуздар. Ошо жаккан бир эки сөз болсо дагы жаттаңыздар, ойлонуңуздар. Колуңуздардан келбесе тынч отуруп, сот залында да тынч отурат. Бул кезде ааламдык күчтөр сабакта болот. Ошо энергия Арстан Алай толгондон кийин теле аркылуу ошо сүрөтүн илип койсоң деле энергия өтөт Арстан Алайдын деп берилет. Үйүнө жөн эле сүрөтүн илип койсоң дагы дейт. Анткени ал энергиялуу. Арстан Алай Манаста ураан чакырып дегендей, Арстан Алай дегенде эле ошо ураандан дагы энергия өтөт деп. Ааламдык сабак убагында аалам күчтөрү, арбайлар, периштелер, жөлөмү күчүңөр, мазар ээлери кызматта болот. Ошол үйүңүз тазаланат. Касиет жайгашат. Көзгө көрүнбөгөн бионур энергия аркылуу пенде кутучага операция жасалат. Эки көзгө көрүнбөгөн сырлар, нурлар берилет, чоң тазалануу болот. Ошон үчүн денеңиздерди бош кармап, ырахаттанып, ыраазы болуп, кыргыз болуп жаралганыңыздарга, кыргызга бир ааламдан Теңир ата ишенип, биринчи илимин берип, адамды өстүрүп Арстан Алайды. Анан акыры келип өзү кийгенине, ишарат менен Арстан Алай дүйнөнү башкарып атканына, ошол Манас чыкканда кыргыз сакталгандай, Теңир ата чыкканда кыргыз дагы кыргыз эле чоро эмес. Ошол Теңир атага көчүрмө болуп, Манаска да көчүрмө болгон да кырк чоро. Манастан чубак кем бекен дегендей. Ошо дүйнөнү башкарарыңарга, ошол бир жоопкерчиликке жаралганыңа ыраазы болуп, кабыл алдым деп, ыраазымын деп отуруңуздар. Мына